Biz мындай мен бүгін сездім да, қаншалық адам баласы ертеменгі көп жесе чаңқауда болады екен, ачқачылықта болып қалады екен да. Аз жесе, ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шу орозону хурма менен, суу менен элеп кармагандар көп болгон экен да. Суу, хурма. Азыр биз Кудайга шүгүр, токчулук, барчылык, кечкеде ач калбайын деп ар баралын жейт экенбиз да. Ошо жегенде кайрадан ач болуп калат экенбиз. Чаңкоо да болот экен, башкасы да болот экен да. Канчалык жеңил болсо, ошончолук жакшы жүрөт экенбиз. Бирок эртеңге турушулукта фазилет, касиет, сооп көп болот да. Мен Кудайга шүгүр кечки ифтар менен болду, мага жетет деп турбай койбошубуз керек экен да. Албетте туруп, ошо зуурлукту кылышыбыз керек экен. Бул эмне экен? Береке бар экен да, мындачы. Береке болот экен. Ошондуктан зуурлукка турганды адат кылайлык. Аллахым баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Тилеген тилек, ой максатыбыз Аллах Таала өзү берсин. Мына бүгүн кече бардык Кыргызстан боюнча хатмы Куран башталып окулду да. Алла разы болсун. Бүтүн Кыргызстан боюнча. Бул ар бир жерде Куран, бул Алланын нуру, Алланын берекеси экен да. Мына ошондуктан мына бул 30 күндүк орозо, бул таравинин фазилети, таравинин касиети, бул өзүнчө бир чоң неамат, сооп болот экен да туугандар. Ошондуктан бул таравини мүмкүн барыча, мүмкүн болуча, болгонубузча эмне кылышыбыз керек экен? Калтырбаганга аракет кылайлык. Өзүбүз менен Куран окуганды билбейбиз, башкалар билбейбиз, бирок ошол Куранга ихлас менен отура турган болсок, иншалла ошонун сообун алат экенбиз да, Куранын сообун. Энди мына бул адам баласы чет тилдерин үйрөнүп атабыз, англис тилине, кытай тилине, немис тилине, канчаган тилдерди үйрөнүп атабыз да. Бирок араб тилге келгенде эле мен билбей атам, кыйналып атам дейт экенбиз да. Бардык тамгаларга караганда арабтыкы өтө жеңил экен да. Азыр Кудайга шүгүр 70-80ге келген кемпирлер үйрөнүп атат да, балдар. 70-80ге келген кемпирлер азыр Куранды окуп, үйрөнүп окуп атат. Аларга караганда мына жаштарыбыз иншалла акыл, парасат метр күчтүү, сезим күчтүү. Илгериде кыйналсаң кыйналам дей турган, азыр кыйнала турган вакыт эмес да балдар. Ошондуктан бирин серин болсо да күнүгө бир тама алифти жаттап, алифти түзүлүшүндай. Şunu jаттап көзгө алып келип алса, кийингисин б кылып үйрөнсөк, иншалла орозо үчүн окуй турган болсок, Куранды окуп калабыз да балдар. Ошого аракет кылабыз. Себеби бул орозодо береке бар да. Береке бар. Берекеге ихлас кыла турган болсо, иншалла көп жакшылыктарды алабыз иншалла. Анан туугандар, муфтий Hazreti Кыргызстан боюнча орозо кармагандарды мына Айтарапанын немени орозону куттуктоо жазган экен. Окуп берсем өтөлө көп болуп кетет. Жүдө Кыргызстанды мактап, жакшылап жазып тур, Алла разы болсун. Бүтүн мусулман калкыны, болбосо Кыргызстан калган жер бетинде момун мусулмандарды орозо менен куттуктоосубузду айтыптыр. Алла разы болсун. Ошо аманатты айтып коелу, муфтий баарыңыздарга салам айтып, жана орозоңуздарды куттуктап, орозо айыны ушундай жакшы өткөрүшүбүздү, жакшынакай болушуну Алладан сурап дуа кылыптыр. Şu orozо içinde bardıq momun musulmanlar ilimge, bilimge, ihlas menen orozо karmap, şu orozо aydağı soğuklarga iyi bolup kalsın, şunday soğuklardan alıp kalsın dep jakşı niyet kılgan eken. Allah Taala barızın şu orozо içinde bolgan jakşılıklardı Allah barızın nasip kılsın. Eken bolaylık. 30 günlük orozо erteң ele ötüp ketet. Attың ay dep kalbaylık. Ol аттың кейін пайда бербей калат да. Ана шул вакытта орозода оозду ачып, бекен болуп, эмне кылайлык? Намазга. Жүдө уйку ачып кетсе, түз эле мечитке келе беребиз. 1 саат вакыт болсо дагы. Келип алып, бияка басып, китептерден колуңузду кармап алып, Куран окуйсуз, тасбih айтасыз, отура бересиз. Неге? Тараудан калып кетпеңиз. Тараудан шундай улуу хатмы Куранын калып кетпеңиз. Şunday ulu hatmı Kur'an arkasından dua kılabız inşallah. Dua kılası özünüzge, üy bülöңүзгө, bala çakabızga, ötüp ketken ata-enelerimizge, ata-enemiz bolsa ata-enemizin ömrünün uzun boluşluğa, hıllas kelam bardık, jakşılıkka dua kılabız.
Allah Taala kılgan duası ortada parda bolup aytkan tuğanlar. Mana kayсы malda? Oğuz açkan vaxtıda. İftar vaxtıda. Oşonduktan iftar vaxtıda iftarga vaqt 5 minut 2 minut kalganda dastorxonga oturup kalbaylık da. Mümkün bolsa 5-10 minut balаны alып kelip alıp oturguzup alıp kata dastorxonun ortasına bar nesini tapkanыбыз koyup alıp oşol vaxtda oğuz azan aytkan geçen vaqt bolgunça dua kılıp oturaylık. Mana bu şu dua inşallah qaytarılbay kabul bolat. Bardımızın kemçiligimiz var. Barımız katağımız var. Barımız günahımız var. Bar yetişpey atat. Barımız gele. Yetişkenimizde, yetişpegenimizde yok da oturabız. Emin şu dua kılın Allah bu dünya ahiretimi abad kılgın. Allah'ım bu dünya ahirette hiçbir nese kemçiligin kalbağın. Kemçilik berbe Allah'ım. Şu oğru sırkolarga Allah bize şifa bergin. Şunday şifa bergin. Allah'ım şunday. Kaytıp oğru aytan şifa berç Allah'ım. Ben kıynaldım Allah'ım. Kıynalıp atam. Hakikatte kıynaldım oğrudan Allah'ım. Bana bunday oğur sınavdı berbe Allah. Bana şifa bergin. Şu oğrudan urmatgın Allah'ım. Özün şifa bergin. Жақсылык bergin. Bana bu koştan bu da üçün jüröt. Namaz okuyat, oruç karmayat Allah. Şularga da hidayet bergin Allah'ım. İnsaf bergin şulardağı oruç karmak kalsın Allah'ım. Bu dünyada oruç karmaya ötüp ketip kalbasın dep dua kılaylık inşallah. Mana şu dualar hiç kaçan kaytarılbay dua kabul bolat eken. Mana şonduktan tuğandar Allah'ım şunda oruçga jetkenizge şükür kılıp oruçga bekem bolaylık. Üy bile bala çakaldı bekem kılaylık. Albatta inşallah kançalık dua jakşı bolsa oşonçoluk sizdin bizim maksatımız iyilik bolat eken.